Чыныгы мусулман, башка мусулмандар колунан, тилинен жамандык көрбөй, амандык көргөн адам. İslam деген эмне, İslam тура жол, адилет, акыйкат, тынчтык кут ошол, адамзаттын жашоо, эреже мыйзамы, бактылуулук, тартуулаган дин ошол. Gel ibadetка gel, kulçulukka moyun ver. Allah uluk, Allah yık, Allah'a dilini ver. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İslam'dın negizgi 5 türkügü var. Küböllük kelmesi canna namazlar. Zeket acılık kıl, orozo tutu. Atkar sanar, tutun sanar, eş yanılbaysınlar. Gel ibadetka gel, kulçulukka moyun ver. Allah uluk, Allah yık, Allah'a dilini ver. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İslam dini sağa bakıttar tulayt, dilindi niyetindi daim arulayt. Cannattan cay beret, dünyada bak beret. İslamsız ömrün bat berek. Gel ibadetka gel, kulçulukka moyun ver. Allah uluk, Allah yık, Allah'a dilini ver. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. Рахмат. Иштер бир гана ниетке байланыштуу. Ар ким ниетине жараша натыйжа көрөт. Аллах разы болсын. Ар бир ырдаган саптарга, көп адамдардын жүрөгүнө иманына себепкер болсын деген тилек менен жагымдуу ырдан кийин мен азыр Бишкектен келген меймандарга сөздү бермекчимин. Адамдын жүрөгүн толготуп, ойготуп, сүйлөй билген, башындагы Кураны менен жан дүйнөнү нурланткан адамдар жок эмес. Алдыңыздарга Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтинин 1-чи орун басары ардактуу Замир Карыкени чакырмакчымын. Кол чабалар менен. Карыкебиз Куранды толук жаттаган, Египетте билим алган адамдардын бири. Дагы кол чабалар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى чексиз шүгүрлөр біз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар болсын. Андайын урматтуу алыс жерде жүргөн урматтуу мекендештерибиз.
ушул жерге мына бүгүн Кудай Тааланын динин сыйлап, башыбыздын тажысы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сыйлап, ушул жерге келип аткан ар бир кадамдарыңыздарга Кудай Таала улуу соопторду жазсын. Тилек ой максаттарыңыздардын баардыгын Кудай Таала кабыл кылган болсун. Андан кийин биринчиден ушу мекенибиздин ысык саламын сиздерге аманат катары жеткирип коюн. Биздин мекендештердин баардыгы сиздерге саламын жөнөттү. Ошонун ичинен Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын азирети муфтийи, биздин ардактуу дин жолундагы ардактуу болгон аалымыбыз, агабыз Абдушукур ажеке сиздерге да саламын айтып, өзүлөрүнүн ушу келе албай калган бир себептерин дагы аманат катары айтып кой деди. Ошол нерсени жеткирип коюшка уруксат этиңиздер. Андан кийин урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, бул жерге дагы биздин ардактуу конокторубуз ушу пайгамбарыбызды сыйлап, жаныбызда биздин Россия Федерациясынын муфтийлери менен да биз тыкыз байланышта иштешебиз. Ошо муфтиятынын, Россиянын муфтиятынын атынан Москва шаарынын муфтиси бул жерде Элдар Хазрет жана башка бир туугандарыбыз келип отурат. Аларга дагы чоң ыраазычылык. Андан тышкары биздин бул жерде жогорку кеңешибиздин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жылдыз эжекебиз келип отурат. Кудай Таала тилеген тилегиңизге жеткизсин. Андан кийин биздин ушу Россия Федерациясындагы биздин элчибиз мына Болот байкебиз келип отурат. Алла Таала сиздин дагы тилеген тилек ой максатыңызга жеткизсин. Андан кийин урматтуу мекендештер, Кудай Таала өзүнүн ыйык китебинде я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лигад ваттақуллах инналлаха хабирун бима таъмалун. Эй иман келтиргендер, Кудайдын бар бир экенине ишенгендер, Кудайдан коркула. Ар бириңер эртеңки күнүңөргө, Алла Тааланын астына бара турган күнүңөргө эмнени камдадыңар, ошого карап бир ойлоп көргүлө. Силердин ар бир кылып аткан ишиңерден эмне Кудай Таала кабардар, ар бир нерсеңерди карап турат деген Кудай Тааланын аяты бар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарыбыз, бул жерден негизги бул жерге чогулушубуздун максаты пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мавлуд күнү. Мына пайгамбарыбыздын туулган айы Рабиул Аввал 571 жылы. Ошо Рабиул Аввал айында келиптир. Ошо жылда жыл санак боюнча 571 жылы сүрүштүрүп отурса, ошо апрель айына туш келет экен. Ошон үчүн жылына ушу саамалык өткөзүлүп келинет. Бул саамалыктан максаттагы ар бирибиз бир Кудай Таалага жакындоо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө жакындоо болуп эсептелинет экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул жерге келген учурларыбызда, араларыбызда багы араптарда манави деп коет. Араларыбызда ушундай мүмкүн пайгамбарыбыздын рухтары ушу араларыбызды аралап жүрөт деген абалда ушундай бир көңүлдөрүбүз менен көңүлүбүздү жайып Кудай Таалага ниет кылып отура турган болсок, Аллах субханаху ва таала тилеген тилек ой максат. Ким өмүрүнүн узун, ырыскысынын берекеттүү болушун кааласа, ата-энесине жакшылык кылсын, тууган уруктары менен мамилесин үзбөсүн. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля шафаулка Мухаммад, рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлил уqdata min lisani yafqahu qawli ва фауду амри илля Аллах, инна Аллах басирун биль ибад. Я буду говорить на русском. На самом деле, что-либо добавить такой назидательной проповеди, к таким искренним словам. Не все понимаешь, но настолько они проникают прямо в твое сердце, в твою душу. Огромное вам спасибо, пускай Всевышний вам воздаст. На самом деле все мы в этом нуждаемся, в этих назиданиях, наставлениях, в пробуждении в наших сердцах, любовь к нашему пророку. Это очень важно в наше время. Ну, как основная моя миссия – это передать приветствие нашего духовного лидера, председателя Совета муфтиев России, председателя Духовного управления мусульман европейской части России, шейха Равиля Гайнуддина. К сожалению, у него тоже не получилось сегодня принять участие. Он искренне желал, но, по крайней мере, вот его приветствие я до вас доношу. Мы очень рады, что вместе с Духовным управлением Кыргызстана, Совет муфтиев России, Духовное управление организует подобные мероприятия. Я думаю, что они очень актуальны, очень важны на сегодняшний день. Когда вот Максат Хазрат выступал, как я понял, он затронул некую тему, когда люди задаются вопросом, можно ли подобные концерты проводить, нужно или не нужно.
На самом деле важно, наверное, спросить себя, вот когда мы выходим из этого мероприятия, когда мы многое услышали, многих увидели, какие чувства нас наполняют. Мне кажется, в первую очередь это чувство любви ко Всевышнему, любви к нашему пророку, любовь к нашей религии. Это самое важное, то, что нам на сегодняшний день не хватает. И если подобные мероприятия способствуют тому, то они очень важны и они на самом деле необходимы. И то, что есть те, кто находит силы, находит возможности, находит время, чтобы нас всех сорганизовать, нас собрать, для них, я думаю, это огромное дело. Пускай Всевышний воздаст им и в этой жизни, и в вечности. Одно дело просто прийти, сесть, послушать, но другое дело вот тот пласт работы, когда в течение месяцев люди готовятся, переживают, составляют программы, составляют фильмы, думают, кого пригласить, кому что сказать. На самом деле колоссальная работа. Иншаллах, чтобы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля принял и воздал максимально в этой жизни вечности. Ну, было сказано в какой-то степени, я тоже это вижу, я тоже это замечаю. Москва, центр России. С одной стороны, мечети очень мало некой духовной подпитки, много вокруг нас очень негатива, очень много то, что нас не то что лишает веры, но способствует тому, что наша вера слабеет. И нужно помнить, нужно не забывать то, что есть некая наша суть, как людей верующих. Это суть в вере во Всевышнего, в стремлении следовать Его предписаниям, в любви к пророку и в том, что мы стараемся, опять же, следовать Его предписаниям. Это наша суть. И если эту свою суть мы потеряем веру, потеряем любовь к пророку, потеряем любовь вот к тем принципам, которые мы несем, по сути своей, мы будем, быть может, мы телом есть, но у нас по сути своей нету. Вот как в одном фильме здесь был показан дерево, огромное дерево, и оно падает. Точно так же и мы. Если мы свою веру, как люди верующие, теряем, как мусульмане, вот веру мы теряем, мы просто-напросто, как это дерево, падаем, и нас уже нету. И за это очень важно. Много неправильного вокруг нас, много негативного. Спиртное, третье, четвертое, пятое. Важно себя сохранить. Важно друг друга держаться. По милости Всевышнего, вас, как только киргизов, в Москве на сегодняшний день очень много. И вам нужно друг друга держаться. Нужно духовно друг друга поддерживать. Есть много тех наших братьев, наших сестер, которые далеки от веры, которые, к сожалению, там и выпивают, и третье, и четвертое. То, что происходит там между молодыми людьми, вторая жена, третья жена, четвертая жена, это просто страшно. И за это мы должны все приложить усилия, чтобы вот это вот некое разложение, оно не происходило. Потому что мы именно сойдем на нет и как религия, и как нация, и как народ, и как мусульмане. Важно держаться себя, своего народа, своей религии, своей нации. И еще раз, огромная благодарность нашим гостям, огромная благодарность организаторам этого мероприятия. Пускай Всевышний Аллах Субхану ва Тааля максимальными благами и в этой жизни и вечности, иншаллах, воздаст. Всех благ, всего наилучшего. Кандай болсоңор, ошондой башкарыласыңар. Азыр урматтуу меймандар, маңдайыңыздарда турган тасмага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Өкүлчүлүк тууралуу тартылган бир сизге арналган тасманы сунуш кылабыз, кабыл алыңыздар. Адам баласы жашап келген жерде сөзсүз ишеним болору жалпыга маалым. Күнүбүздө адамзат коом баарынан мурда ыйманга сугарылган илим, билимдин туу чокусун багынткан. Адамгерчилик сапаты бийик, эл жерин сүйүп, кастарлаган келечектин абалына ар тараптан көп кырдуу пландоо менен карай билген жаркын муунга муктаж. Анткени мына ушундай багытта өсүп жетилген муун коомчулукту алга карай жетелеп, жакшылыктан үмүт берип, элибиздин агымын моралдык жана материалдык жактан колдоп, көз алдында шам чырак болуп жанып, эртеңкисин жаркытып берет. Демек, ыймандуулукка чакыруу динибизди аздектеп, баардык тарабынан жашообузга сиңирүү адам баласын эки дүйнөлүк бактылуулукка жеткирери талашсыз. Пайгамбарлар аркалап келген бул ыйык милдетти улантуу чоң жоопкерчиликти талап кылган иш экендигин эске алып, нукра ислам дининин акыйкаттарына суусаган элибиздин жалпы катмарына ыймандуулукту,
мекенди сүйүүнү, чыныгы мусулманчылыктын жүзүн таанытуу максатында 2009 жылы август айында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Москва шаарында өкүлчүлүгү түзүлүп, Москвадагы эмгектенип жаткан мекендештерибизге мекен сүйөр демөөрчүлөр менен эриш аркак кызмат көрсөтүлүп келатат. 4 жылдан белки тарыхында өкүлчүлүк аркылуу диний маданий иш-чараларды Россия муфтийлер кеңеши менен биргеликте уюштуруп келүүдө. Негизги иш-аракеттери төмөнкү багыттар боюнча жүрүүдө. 2010 жылдан тартып жыл сайын мусулмандардын ыйык Рамазан айында Москва шаарындагы ар тараптуу коомдук уюмдардын жетекчилерине, маданий коомдук ишмерлерге жана эмгектенип жаткан мекендештерибизге Гранат ресторанында жалпысынан 2500 кишиге өкүлчүлүк тарабынан даярдалган ооз ачуу аземи уюштурулуп келатат. 2010 жылдан баштап жыл сайын өкүлчүлүк тарабынан Москва шаарындагы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги, коомдук уюмдар жана эмгектенип жаткан мекендештерибиз менен биргеликте Курман айт майрамы белгиленип, салтка айланып калгандай курмандыктар чалынып, эттери муктаж болгондорго таркатылып келүүдө. Мындан сыркары мекендештерибиз курмандык тууралуу кенен маалымат болсун деген ниетте журнал чыгарылып, элге таркатылды. Москва шаарынын Тынчтык проспектисиндеги Борбордук мечитте ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү кыргыз тилинде мекендештерибиздин руханий байлыгын кеңейтүү, диний сабаттуулугун өөрчүтүү максатында такай түрдө ыйман сабактары берилүүдө. Андан сыркары суроо жооп иретинде маалыматтар да берилип келет. Билим берүү жаатында Россия муфтийлер кеңеши тарабынан атайын окуу бөлүмдөрү бөлүнүп, андан жалпысынан 200 кыз жигиттер исламды, ыйманды жана араб тамгалары менен Куран окууну үйрөнүп, аларды адеп ахлактуулукка, ынтымакка, билимдүүлүккө чакырып келүүдө. Мындан сыркары келечекте орус тилин, адабиятын, Россиянын тарыхы жана маданияты, негизги мыйзамдары тууралуу кошумча сабактарын өтүү пландаштырылууда. 2012 жылы Москвадагы 750 кишилик Королёв концерттик залында пайгамбарыбызды таанытуу максатында Мавлид кечеси белгиленди. Алгач кечени жылуу сөздөр менен мурдагы муфтий Чубак Кажы Жалилов жана Россия муфтийлер кеңешинин төрагасы муфтий Шейх Равиль Гайнуддин ачышып, андан кийин Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов, Кыргызстандын эң алгачкы муфтийи Ким Самбай Ажи Абдырахманов, Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Зулпухаров Төрөбай Закирович, Кыргызстандын диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Жумабаев Абдилатиф куттуктоо сөздөрүн улантышты. Кеченин коноктору болуп элчиликтин кызматкерлери, коомдук уюмдардын жетекчилери, маданий жана коомдук ишмерлер, ар тармакта эмгектенген мекендештерибиз болду. Мавлид кечесинде дагы бир маанилүү нерсе болуп, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, Ислам университети жана Жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаровдун колдоолору менен 3 жолдомо ойнотулду. Бактылуу жеңүүчүлөр ажылык зыяратын аткарып келишти. Өкүлчүлүк тарабынан ар жылы коомдук уюмдарга жана илим алып жаткан окуучуларга Египет өлкөсүндөгү жер ортолук Кызыл деңиздерине, Пирамида, Нил дарыясына саякаттоо жана белгилүү байыркы мечиттерине зыярат кылуу менен бирге эс алуу программалары уюштурулуп, ошондой эле Каир шаарындагы Аль-Асхар университетинде билим алып жатышкан биздин мекендеш студенттер менен жолугушуулар өткөрүлүп келет. Мекендештерибиздин арасындагы ынтымакты, билимдикти күчөтүү, өз ара ынак мамилени чыңдоо максатында өкүлчүлүк тарабынан кез-кезде спорттук мелдештер, пикниктердин уюштурулушу адатка айланган. Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин ал-ахвалын сурап жана алардын көйгөйлөрүнө көңүл буруу максатында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын муфтийи Рахматулла Ажы Эгембердиев, Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматов жана Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан казылар зыярат кылып, мекендештерибиз менен жолугушуп, насааттарын беришет. Бул иш-чара өкүлчүлүк тарабынан Борбордук мечитте такай уюштурулуп келүүдө. Ошондой эле 2012 жылы эң маанилүү жаңылыктардын бири болуп, биринчи жолу Азирети муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин демилгеси менен чет элде жүргөн мекендештерибиз четте калбасын деген максатта Россия Федерациясындагы мекендештерибизге исламдагы 5 парздын бирин аткарууда мүмкүнчүлүк түзүп, атайын ажылыкка 20 орун бөлүнүп берилди. Ошол орундарга ээ болуп, ажылык сапарына барып келген 20 биздин мекендештерибиз мамлекетибиздин камкор мамилесин сезишип, өзгөчө ыраазы болушту. Өкүлчүлүк жалаңгана диний иштери менен чектелбестен элчилик, диаспора жана коомдук уюмдар уюштуруп жаткан ар кандай саамалыктарга дагы активдүү түрдө катышып келет. Массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта иш алып барат.
Басма иштери. Москва шаарында динибизди туура, илимий багытта түшүндүрүп берген адабияттар кыргыз тилинде кемчил болгондуктан ислам жөнүндө так маалыматтарды берип, китеп, журналдарды чыгарууну өкүлчүлүк өзүнүн негизги максаттарынын бир катары алдыга койгон. Ошол максаттар четинен ишке ашып, азыркы учурга өкүлчүлүк тарабынан Москва шаарында диний китептер кыргыз тилинде басылып чыгып, окурмандарыбызга сунулууда. Кур'ани Карим кыргызча котормосунун мааниси. Аллах сөзү акыйкатта чын Куран. Каза жеткис караңгыны жок кылар. Кабырдагы жалгыз досуң бул Куран. Курандын башкы максаты дүйнө жана акыретте адамзатты туура жолго баштоо аркылуу бактылуулукка жеткирүү болуп саналат. Куран Карим улуу жараткандын адамзатка карата жасаган кайрылуусу болгондуктан Курандын мазмунун, маани маңызын жакшылап түшүнүү ар бир мусулман үчүн өтө зарыл. Ошол максатта китеп биринчи жолу Москва шаарындагы мекендештерибиздин жардамы менен 5000 нуска менен жарыкка чыгып, анын бир бөлүгү салым кошкондорго белек катары берилди. Сүйүктүү пайгамбар, тойбойсуң окусаң да өмүр бою, жүрөктөн тартууладык бул китепти. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр жолу. Бул китепте улуу пайгамбардын куттуу өмүр таржымалы толук баяндалып, ислам тарыхынын маанилүү окуялары ирээттүү түрдө сүрөттөлөт. Ислам негиздери, татсын деп таттуу иман жемиштерин, кандай таза улуу журт кыргызыма тартууладык ислам негиздерин. Бул көлөмдүү эмгектин ар бир мусулман адам ыйман, ибадат, тазалык сыяктуу турмуш жаатында жолуккан түрдүү шарият маселелерин ислам булактарындагы так далилдери менен бирге биле алат. Намаз. Намаз милдет, буйругу көктөн алынган. Намаз бакыт, аягы жок ченегиз. Намаз билген кутулар азап кабырдан. Бул китепте мусулман адамдын жашоосундагы парз ибадаттардын аткарылышы, намаз окуу, даарат алуу сүрөттөрү менен кеңири түшүндүрүлгөн. Куран Карим үйлөнүү алифбеси. Куран окуу сүйөт бардык бериште. Куран менен жеткин улуу жеңишке, Кудайыңдын мээримине оролуп, Куран шапаат алып кирет бейишке. Араб тамгалары менен Куран окууну үйлөнүү жана Курани Каримде окуунун туура эрежелери, мисалдары берилген. Жашооңду өзгөр. Жакшы китеп жакшы экенин көз көрсүн. Жан дүйнөлөр жаңылансын, өкчөлсүн. Багыт берип ушул китеп кубантып, бактаалайга бардык жашоо өткөрсүн. Бул китеп жашоонугун жакшы тарапка бурууну каалаган ар бир адам үчүн баалуу белек. Бейиш жолу. Бет алсак барчу керекчер, бейиште күтөт белектер. Бейиштин жолу бул китеп бейишке болсун себепкер. Бул китепте жүрөгүнө азык издеп, рухунун тазалыгын максат кылган ар бир окурманга пайдалуу эмгек болот деп ишенебиз. Өчпөс өмүр. Тааныганга түгөнбөгөн майрамда, татыктуу зат жол көрсөткөн аржанга. Өчпөс өмүр пайгамбарым жөнүндө окубаган бул китепти арманда. Бул китепте адамзат тарыхындагы эң даанышман адам катары белгилүү болгон пайгамбарыбыз Мухаммадтын ага Аллахтын салам салаваттары болсун өмүр жолу камтылган. Аялдарга 33 хадис. Алла Таала кабыл кылсын бар иштерди. Ак динибиз аялга укук алып келди. Айдан жарык жол ачкан тартуулайбыз аялдарга айрылган хадистерде. Динибиздин аял затына ыйгарган улуу даражасы тууралуу маалымат алуу үчүн Алланын элчисинин бул тууралуу айткан осуяттары чоң мааниге. Мына ушул максатта аялдарга кайрылган бул 33 хадис китебин тартуулайбыз. Муну менен катар ибадаттын пайдалары, касиеттүү убакыттар жана Рамазан, Куран сүрөлөрүнөн 40 хадис аттуу китептер да өкүлчүлүк тарабынан жарыкка чыккан. Дисктер. Абдышүкүр Нарматовдун ыйман темаларындагы 6 компакт дисктери, ыйманга чакырган кыргыз кинолору, мавлид программаларынын дисктери чыгарылып элге сунулууда. Кайрымдуулук. Москва шаарында эмгектенип жатышкан мекендештерибиздин кайрымдуулук колдоосу менен бул жерде турмуштун ар кандай оор кыйынчылыктарына кездешкен жарандарга материалдык, моралдык жардам көрсөтүлүп келүүдө. Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгү эл жерибизге ар кайсы тармактарда жемиштүү кызмат кылуусунда чоң салымдарын кошуп келе жатышкан демөөрчүлөрүбүз эл жерибиз үчүн колунан келгенин аябай мекенчил байкелерибиз менен эжелерибиз экендигин сыймыктануу менен баса белгилемекчибиз. Аларга терең ыраазычылык билдирип, Алла Таала сиздерден эки дүйнөдө тең ыраазы болсун демекчибиз. Көрүк кошуп көпчүлүктүн караанына,
караган келечектин абалына жан дилин берип элдин кызматына жазылдыңар өлбөстүктүн барагына. Диндеги бир тууганыңа карап жылмаюң садака. Salып ойлор ойду кубала Мухаммедте каректен жаш кулана Эгер сенин нуруң өтсө өмүрдөн эч ак келмек бул дүйнөгө Sağlıçtan kucağıma kısam de Seni gözdöy Hıyalımdan uçam gör Tartkan sana Kusalıklar joyulusun Düş göröyüm Gel canıma Muhammed Seni bergen jaratucu Kuday'de Sen aytkanday jalvaramın Kuday'de Sen baktılı tura joldu görgözgön Sen kasiyet sen ulusun Muhammed Süydüm seni süyü göbek ubadam Görgöy seni görgönümдөй kuvanam Tangda gelsen nurga bölüp alamdı Gün uyalıp çıkpay durmak uyadan Tangda gelsen nurga bölüp alamdı Gün uyalıp çıkpay durmak uyadan Gün uyalıp çıkpay durmak uyadan Gereksiz nerселерге көңүл бурбоо инсандын мусулмандыгынын жакшы белгиси. Россия Федерациясындагы элчиси Болотбек Төлөгөнович мырзаны кол чабуулары менен сөзгө чакырмакчымын. Вакыт бар, жетишесиздер, келиңиздер.
Азыр bir құттық сөз оқып, андан кейін антырақ қылып мавлидті улайбыз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Ассаламу алейкум, эл журт. Бүгүн өзгөчө кече болуп атат. Чогулуп мусулман, жалпы мусулман элин жакшы бир майрамын куттуктап чогулуп атабыз. Мына тасмаларды көрдүк. Бишкектен келген молдолорубуздун сөзүн уктук. Буну кошуш бирдеме кыйын. Үч нерсени бир айтып кетейин дегим эле. Биринчиден рахмат. Дини башкармачылыктын өкүлчүлүгү Москвада, Россияда иштеген жетекчиси Максатка чоң рахмат. Жанында жүргөн жардамчылары, колдоп жүргөн жолдошторуна да чоң рахмат. Бирөө байке деп атабы. Көп жакшы нерселерди жасап атасыңар. Жүрөгүңөрдө Кудай деп, ыйман деп, элди бири-бириңерге жакындатып, жүрөгүңөрдү ачып, көп жакшылыктарды кылып атасыңар. Бир мисал айтып коеюн. Былтыр бир кызыбыз 3 балалуу болуп, ушундай болуп калып туруп, чочун алыс шаарда жаңгыз болуп калып туруп, ушундай маселе чыкканда колубуздан эмне келет? Мейманканабызда тосуп алдык. Бирок жанында 3 күн ушу залда отурат болуш керек кыздар. Татынакай болгон кыздарыбыз келип туруп, балдарды чогуу багышып, ошол кызыбызды колдоп, жанынан кетпей көтөрүп кеттиңер. Биз чүстен коркуп аттык эле, бала деген суу болот, кандай экен деп. Акырын жардам берип, чогулуп, үйгө жөнөтүп коюлдуңар туугандарга. Ушундай чоң иштерди жасап атасыңар. Өзгөчө экинчи дагы айтканым, рахмат бул биздин конокторубузга. Мына муфтияттан келген, Российский духовный управлениядан келген, мэриянан, Москва шаарынын өкмөтүнүн өкүлү отурат. Спасибо вам большое, уважаемые друзья, что вы сегодня с нами на этом празднике, представители города Москвы, представители российского духовенства. Мен дагы бир суранычым, кыргыз эл депутаты Жолдошева Жылдызхан Айтыбаевна Бишкектен келип, атайын бүгүн пландарын өзгөртүп, жаныбызда отурат. Эже бир чыгып, элге да сиз сөзүңүздү айтсаңыз, эл ыраазы болот эле сизди укса. Мына ушул жерде жатат. Ошон үчүн ыйман бул жашоонун өзөгү. Мен ушул жерде отурган жигит мырзаларга кайрылып кетет элем. Бир кыргыздын кызынын көз жашы төгүлбөсө экен деп. Бир кыргыздын кызынын эми гана ачылып келаткан гүлдөй болгон жашоосун тебелебегиле деп айткым келет элем. Бул кыргыздын кызы эртеңки эне, кыргыздын учагын улайт. Бул кыргыз деген улуттун сактайт. Силердин өмүрлүк жарыңар. Силердин мындай айтканда жөлөк таягыңар мына ушул аял киши. Ошондуктан мырза жигиттер, аска тоодой болгон, ала тоодой болгон мырза жигиттерибиз, ак калпагыңар башыңардан түшпөстөн, биз силерге сыйынып, биз силерди урматтап, биз силерге ишенип, аял заты жашап келебиз. Мына жоопкерчилик жашоонун сиздерде. Кыздарыңарды, бизди аяй билгиле, энеңерди барын тең. Бар болуңуздар, мен силерди жакшы көрөм. Мухаммед пайгамбардын арбагы ыраазы болуп, бүт мусулмандарды колдоп, ошонун ичинде Кыргызстанды колдоп, өнүп өсөлү, момундай гүлдөй болгон кыздарыбыз жайнап жүрө берсин. Келчи өп коеюн алтыным.
Адам ырыскысын тапкан иштин майын чыгара аткарсын. Урматтуу бир туугандар, мен болгону алып баруучумун. Айга окшош күн экен дегендей болуп турам. Бияктан келип бирөө 10 мүнөт бересиң деп коркутуп атат, бирөө бербейсиң деп коркутуп атат. Кээ бирөө бар окуп келип алыптыр, кээ бирөө окуй элек деп атат. Мен ойлоп атам, антрак керекпи, кереги жок, мен сиздерге добушка коеюн деп атам. 10 мүнөт антрак керек дегендер колуңуздарды түшүрүңүздөрчү. Мен ойлойм, өнөр адамдардын баары окуп алышты эки акырындан. Көптөрү окуп келди окшойт, Убакытты эме кылбай эле алдыда дагы жолдомолор ойнотулат, ошондуктан убакытты үнөмдөп 2-ден 3-төн окуп аласыздар деген ойдомун. Убакыт деле бар негизи. Анда бир жакшы ырга кезек берейин. Чыныгы жылдызды мактаган дагы биздин өнөрпоздорубуз бар. Алдыңыздарга Кыргыз элине даңктуу, мен айтканда абдан жакшы кол чабасыздар деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу ырчы Сыймык Бейшекеев келе албай калды. Айтайын дегенмин. Бирок Сыймыктан кем эмес, жөн гана биздин атактуу, сүйүктүү инибиз ырчыбыз Мирбек Атабеков алдыңыздарда. Бирде келет байлык, бийлик барына, бирде кетет тайып, жаның сызата. Кайгырба, сен жашоо шартына, тагдырга буйругу да бар да. Байкабайсың болуп турган бактыңды, азык болуп тайым сага эрескли. Калаба, жамандыкты душманга, таштаба, досторуңду азапка. Жашоо деңизи, элдин ай тилеги, наре 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 наре. Жылдап айлап түшүнөсүң барына, жолуң кыска, жакшылыктан тартынба. Чалдыкпа, алданбачы байлыкка. Айрылба, ыймандыктан жакынга. Карды күндөр өтөр жылдап азаста, карыялар берери батасын сага. Жараткан, жаралгандык кубатта, аламга көкөлөтүп аспанга. Жашоо деңизи, элдин ай тилеги, наре 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 наре. Жашоо деңизи, элдин ай тилеги, наре 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 наре. Жашоо деңизи, ай тилеги, жашоо деңизи. Жашоо деңизи, ай тилеги. Чоң рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу, кымбаттуу мусулман бир туугандар жана мекендештер, баарыңыздар менен бүгүнкү Алла Таалабыздын куттуу күнүндө көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Ушул биздин пайгамбарыбыздын туулган күнү ушул кут болсун. Баарыңыздарды куттуктайм. Сиздер үчүн жашынакай чыгармалардан тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Байрамыңыздар менен дагы бир жолу. Буларден баарыбыз тең билебиз.
жатқан алыстан келген адамдар ей кеткесіңе келбей ай таластан алыстан келген адамдар ей кеткесіңе келбей ай таластан береке нурун сепкен жер қанекей жашын төккен жер хан бақай қош ой баш болып қабыланай манас ай өткен жер хан бақай қош ой баш болып қабыланай манас ай өткен жер ақшұңқар сезіп ұшқан жер атағың дүйні ұққан жер чоқысу биік таластан чолпонбай шыңғыс ай шыққан жер чоқысу биік таластан чолпонбай шыңғыс ай шыққан жер ақ шөлмек ойнап таң атқан айлы түн бізге жарашқан қаншалық ойнап күлсімдан құмарым қанбайт ай таластан қаншалық ойнап күлсімдан құмарым қанбайт ай таластан құмарым қанбайт ай таластан қаншалық ойнап күлсімдан құмарым қанбайт ай таластан. Чоң рахмат. Аллахтың разылығы ата-эненин разылығында, ошондой эле Аллахтың наразылығы ата-эненин наразылығында. Биелеріңіз өткенде аман-есен болсын, тілеген тілек ой мақсатына жетсін. Дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, айланай согуш болбосун. Балдарыбыз баарыңар алыста жүрөсүңөр, өз эл өз жерден. Баарыңар аман-есен ол жолу болуп, тілеген тілек ой мақсатыңарга жетип, өз эл жериңерге аман баргыла. Уялуу ыймандан. Атам экөөбүз ажыга жөнөгөн элек. Өзүңүздөр билгендей, жол узак, күн ысык, жолду катачаң. Атам жарым жолдо алысыраак жатып калды. Ошентип катуу ооруга чалдыккан атам бир түндө бул жашоо менен кош айтышты. Жаныбызда биз менен ажыга барган шериктерибиз келди да атамдын көздөрүн жумуп үстүн жаап кетишти. Алар кеткен соң атамдын сөөгү менен өзүм жалгыз калдым. Мына эми мени өмүр бою жапа чегип чоңойткон атам алдымда
кыймылсыз жатат. Бейтаныш ушул жерге атамды көмөбүз да кете беребиз. Кайра качан зыярат кылып келем, келсем табат белем. Onun барын ойлогон сайын жүрөгүм орuyт. Атамды сагынып, куса болорубуз шексиз. Onun барын ойлогон сайын айлам кетип, сабырыма чыдай албай, атамдын үстүндөгү кездемени акырын ачып карадым. Ушул кантип болсун? Мындай коркунучтуу абалды өмүрүмдө биринчи жолу көрүп отурам. Кантип түшүндүрсөм болот сиздерге? Айтып берүү дагы мүмкүн эмес. Атамдын кейпи кудум эшектин кейпин кийип калган. Эмне кыларымды билбей, жерге кантип жыгылып түшкөнүмдү өзүм дагы билбейм. Алла Таалага жагындым, ыйладым. Көзүмдөн көл болуп аккан жаштан улам, жай намазым суу айланды. Ошентип эмне кыларымды билбей отурган кезде айланам жарык нурга бөлөндү. Чатырдын ичи жарык болду. Нурлары менен тоого чейин жарыгын чачкан бир адам келди да, атамдын жүзүн берекелүү колдору менен акырын сылай баштады. Сылаган сайын атамдын бети кайра мурдагы калыбына келип, илептеринде жылмаюу жаралып атты. Эми гана сиз кимсиз? Бул кереметтүү окуяны кантип түшүнсөм болот? Дегиче мен Мухаммед Мустафам. Атаң Алла Таала ичпе деген аракты ичет эле. Мына ошондуктан ушул коркунучтуу абалга туш болду. Ошондуктан кыяматта дагы ушул кебетеси менен тирилмек. Макшарга ушул бойдон бармак. Бирок жатар алдында мени эч качан унутпай, мага бир жол дагы кемитпестен дайыма 100 жолу салават айтып уктайт эле. Ошондуктан мен дагы атаңды унутпай, өлгөнүн угуп, Раббимден шапаат кылууга уруксат сурадым. Раббим аны кечирди. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын шапаатын Алла Таала барыбызга насип кылсын. Азыркы аткара турган чыгарма аламдардын асылысың Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Yaşların tökkün kim Geremettü iz kaldırıp ötkün kim Ululuktun merimine bölünüp Urmatsı ulan bir gözkün kim Al Muhammed Kırkı gerek bolğan ümitlerge azırkı Al Muhammed alamdardın aslı Jaşaylычы ümitler tatıktı Alam ıylayıp Bilal azan aytkanda Al şapatçı bizdin ödün kaytkanda Anın julun turat dayın görsütüp Жылдыз bulup sahabalar asmanda Al Muhammed Paygambarıma kırkı gerek bolğan ümitlerge azırkı Al
Muhammed alamdardın aslı Yaşayılıcı ümmettir tatıktı Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Al Muhammed paygambarım ahırkı gerek olğan ümmüttörgün azırkı Al Muhammed alamdardın aslı Yaşayılıcı ümmüttür tatıktı Yaşaş gerek ümmüttür tatıktı Кыямат күнү таразага эң биринчи коюла турган нерсе көркөм адеп ахлак. Пайгамбарыбыз бул убактылуу дүйнөдөн кетер мезгили улам жакындап жатты. Түн ортосунда туруп үйдөн чыгып бара жатканын көргөн Айша энебиз кайда баратканын сураганда Бакый көрүстөнүнө барып көмүлгөн туугандарга тилек кылып кечирим суроо мага буйрулду. Ошол жака баратам деп жооп берди. Пайгамбарыбыздын жанында жакында боштондукка чыгарылган кулдардан Абу Рафи менен Абу Муайхиб бар эле. Алар көрүстөндү аралап көпкө чейин дуа кылгандан кийин пайгамбарым жакында бул утурундук жашоодон түбөлүк акыретке кетерин айтып мындай деди. Абу Муайхиб, бул жашоонун сандыктарынын ачкычтары менен акыреттин сыйлары мага өз эркиме берилди эле, мен акыреттин сыйларын тандадым. Бул сөздү уккан Абу Муайхиб токтона албай жан дүйнөсү менен төгүлүп ыйлап жатты. Ухудка барып ал жердеги шейит болгон пенделерге дуа кылгандан кийин пайгамбарым мечитке барып мечиттегилерге мындай деди. Менин көзүм өткөн соң силерди бүт барастыкка кайра кайтылып кетет деп мен коркпоймун. Менин коркконум бул дүйнөгө жан дүйнөңөр менен берилип, ушул дүйнө үчүн бири-бириңер менен каршы болуп, бири-бириңерди кырышып, илгеркилер жок болгондой жок болосуңарбы деп мен ошондон коркомун. Пайгамбарымдын оорусу улам күчөп, төшөгүндө дагы тынч жата албай, бир оңго, бир солго бурулуп, муздак суу сурап, суунун үстүнө койдурат. Бир аз эс ала түшкөн соң, дароо ордунан туруп, Азирет Али менен Азирет Аббастын ийиндерине таянып, мечитке барат. Ал жердеги сахабаларга мындай дейт. Угушума караганда менин каза болгон турганымды угуп, кабатыр болуп атыпсыңар. Кайсыл пайгамбар бар эле бул дүйнөдө түбөлүк калган? Билсеңер мен жакында жаратканыма кайтам. Ал жака силер дагы кайтарыңар анык.